ошонун бардыгын мунусу да кылды. Алла субханаху ва тааlanın mahlukları Allah Taala bardığını kontrol ettiradi, bardığını rızkı жеткизип турат. Азыркы учурда бийлер бозлор айтат, деңиз бар го дейт, мына океандарчы 6% изилдеп бүткөн. Алардын бардыгында деңиз нерселер жатат да. Канча биз билбеген маалыматтар, биз билбеген махлуктар бар. Ошого турганда айта келе турган нерсе, деңиздин астындагы баягы аппараттар жетпей турат, кысым катуу аппараттар жетип астына бара албай турган жерде ушундай бир мындай луч деп коюп экен да. Ошол менен кыймыл аракеттер билмек экен да. Мисалы кыймылап жүргөнчү. Тодай болгон эстер кыймылап жүргөнүн бөлүштүр да. Тодай болуп жүргөнчү. Диний моздаран айта турган болсо, бул баягы сунун астындагы бир айсбергдер, катуу бир тоңуп калган бир муздар деп айта турган болсо, диний моздар айтат, балким бул Алла Таала жараткан бир махлуктар, балыктар деп. Ошондуктан булардын бардыгы, ушулардын бардыгынын санын айткандан максат эмне десе, Гайсал өлкөнде дейт да, Алланы разы кылыш үчүн, Алла үчүн Алланын дининен бир илим алып чыга турган болсо, кадам таштай турган болсо дейт, ошол нерселердин бардыгы баягы адамга кечирим болсун дейт да. Siz azır misalı cuma namazına geldiğiniz, medrese gelmen yok. Yok cuma namazına geldiğiniz meşit gelmeyen şöyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun medreseler var olacak bile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meşitlere savak oldu dedi. Ali Sufa dedi. Negizki savak oldu. İşte ötürme savak da. Şunun için doğanlar sizlere cuma günü çıkartkanlar şurada жақсылап таранып, жасалып, жуынып эгерде Алланын ыраазычылыгы үчүн мешитке келе турган болсоңор, ошол махлуктардын бардыгы сиздерге кечиримдүү болсун. Ошончо миллиарддаган махлуктар эгер жаралган нерселерси кечиримдүү болсун кылып аткан болсо, ошончол деңгээлде сиз күнөө кыла аласызбы, кыла албайсызбы? Демек бул фазилеттер ким үчүн? Фазилеттер мына биз үчүн. Ушундай фазилеттерди угуп, анан ошонун атынан келсин дейт да. Адамга бир пайда көрбөсөчү, адам баягы нерсесинен пайда ала албайт да. Адам нерседен пайда көрбөсө, ал ишти кыла албайт да. Эмне үчүн бардыгыбызга соодагер эмеспиз? Эмне үчүн бардыгыбыз диплом болгон жокпуз? Эмне үчүн бардыгыбыз столдо баягы оңгочу болгон жокпуз? Эмне үчүн бардыгыбыз стройщик болгон жокпуз? Эмне үчүн бардыгыбыз кафелерди ачкан жокпуз? Анткени ар ким өзүнө ылайыктуу, ошол ишине ылайыктуу бир фазилеттер көрүп турат. Пайдасын көргөн себептен соодасын кылып атат дейт да. Пайдасын көргөн себептен дүкөн ачып атат. Пайдасын көргөн себептен кафеде иштеп атат. Пайдасын көргөн себептен тийгүүчү цехтерде иштеп атат. Пайда болгон себептен ошондой эле туугандар биз эгерде мешиттин пайдасын, илимдин пайдасын биле турган болсок, анан бизге кыймылданга жеңил болот. Сиздер айткан азыр калимасын мусулман азыркы учурда өзүнүн кадырын төмөн эсептебеш керек да. Сиздин себебиңизден дүйнө сакталып турат. Сиздин кадырыңыз Алланын астында өтө жийик. Allah Subhanahu wa Ta'ala aytат: "Валиллахи al-izzatu wa li-rasuli wa lil-mu'minin." İzzet kadırlar kimliği gücü. Valillahi al-izzatu